Жеңиш күнү алыстагы от болуп, көрүнчү эле араң жанган чок болуп. Өрттү чаңды кечип чабуул салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Амансыздарбы? Мен Панфилов комплекстүү орто мектебинин 2А классынын окуучусу Имашева Медина. Урматтуу биздин аталар, агалар жана жалпы мекендештер. Сиздерди 9 май улуу жеңиш күнүңүздөр менен куттуктайм. Бул күн биз үчүн улуу майрам. Анткени бул күн үчүн көптөгөн ата-бабаларыбыз каза болгон. Биздин жаркын келечегибиз үчүн жандарын курман кылган. Себеби мындан 75 жыл мурда 1941-жылы 22-июнда Тынч уйкуда Советтер Союзуна эрте менен немис фашисттер кол салган. Бул кандуу кыргын согуш 4 жылга созулган. Анда кыргын апаатта канчалаган шаар кыштактар талкаланган. Бул апаатта фашисттерди жеңүү үчүн Кыргызстандан да ата-бабаларыбыз аттанып жеңишке өздөрүнүн зор салымын кошкон. Анда көптөгөн жоокерлер каза болуп, дайынсыз жоголгон. Ал кандуу согуштан аман келген ата-бабаларыбыз Советтер Союзунун баатыры жана даңк медалдары менен сыйланышкан. 1945-жылы 9 май күнү Советтер Союзу немистик фашисттерди жеңгендиги жарыяланган. Ошол күндөн тартып биз 9 майды улуу жеңиш күнү деп шаңдуу шан-шөкөт менен жана согушка курман болгон ата-бабаларыбызды эскерип майрамдап келебиз. Тарихти жерин сактаган, касташкан жоосун таптаган, элин күткөн тилегин эсепсиз элдер актаган, жээктесе жеңбей койбогон, жеңилбес бизди эл кайда, кеңдиги чексиз асманда, биздин жер сендей жер кайда, жашасын эл, жеңген элибиз, гүлдөсүн эркин жерибиз. Урматтуу биздин ардагерлер, сиздерге терең таазим этебиз. Жеңиш күнү